Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кызыктуу маалымат. Кокс-артроз жана гон-артроз боюнча. Гон-артроз бул тизелердеги артроз мындайча айтканда, 1-2, 3, 4 степен деп ушундай белгиленет. Бирок ал жерде жалпысынан алганда эң негизги маселе ошол муундардын кемирчектеринин жабыркашы. Көбүнчө адистер айтышат, ошол жерде суюктук азайып кетет, кургап калат деп. А бирок эмне үчүн ошол суюктук азайып кургап калат? Фактически ал жерде эч кандай суюктук азайып кетпейт. Болгону аралык азайып кетет, аралык. Эки муунун ортосунда аралык азайып кетет. Эмне үчүн? Себеби дегенде ошол жердеги муунду кармап турган булчуңдар катып, тырышып, суставды эки муунду моундай кылып жабыштырып, ушундай жабыштырып, аралыкты азайтып жиберет. Ошон үчүн эң биринчи кезекте ал жерге суюктук куюп же болбосо кайра суюктук калып, аны муну кылбастан ошол эки муунду жабыштырып койгон булчуңдарды бошотуш керек. Вот ушул эң негизги маселе. Кокс-артроз учурунда дагы, жамбаштагы муунда дагы ошол эле нерсе кайталанат. Булчуңдарды бошотуп коюу менен биз муундардын аралыгын кеңейтебиз, чоңойтобуз. И ошол муун өзүнүн калыбына келишине шарт түзүп беребиз.